Assalamualaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Тамчы телебөрөсү. Сиздер менен биргекте бүгүнкү маегибизде Садыр Астолов устаз менен маек кылмакчыбыз. Устаз кош келипсиз. Аллах разы болсун. Устаз, өзүңүз билгендей эле ар бир адамдын жашоосунда адамды бир багытка баштаган же мындай бир жөнгө салган бир таасирлүү нерсе болот эмеспи? Ошон үчүн бизге эң ыйык болгон Алла Тааланын китеби Кур'ан-ы Керимден сиз үчүн эң таасирлүү аят кайсы аят? Ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Баары таасирдүү. Өзгөчө. Бирок мен үчүн жүрөгүмө из калтырган бир аят бар. Мен ошонун негизинде жашайм да. Жашаганга аракет кылып келатам, анан жашап атам. Анан сизге окшоп бир журналист жашоодон максатыңыз эмне дегенден оңолуу десем аябай таң калган да. Мага Кур'анда бир аят аябай катуу таасир этет, өзүм уялам кээде ушул аят окуп. Ал аят Астагфирулла билlah. Ва тазавваду фа инна хайра зади тaqwa. Садакаллаху азим. Тазавваду гүл азыгыңарды камдагыла. Ахиретте мөрзөдө жердин астында эң керектүү, эң зарыл болгон, мүрзөңдү нурданткан, Аллахты ыраазы кылган, ахиретте жүзүңдү албыртып сүйүнткөн, бейишке жетелеген, тозоктон калкан болгон бир гүл азык бар. Ат-тaqwa, такыбалык деген, Кудайдан коркуу деген, оңолуу деген, күндөн күнгө оңолуу. Бүгүнкүм кечегиме караганда мыкты болуш керек мен үчүн. Кечеги кылык жоругум бүгүн аткарылбаш керек. Күндү алдыга кадам болуш керек. Ооба, оңолуу. Кечеги жакшы мүнөзүм бүгүн мени сулуулаш керек. Сулуулап эле тим болбостон кадимде бүрдөп, гүлдөп, мөмөлөп кимдир бирөөгө таасирин бериш керек да. Мен ошо такыбалык деген Аллах Тааланын ушул буйругун тутуп жашайм. Алла разы болсун устаз. Мен үчүн да бул сиз айткандай таасирлүү болду. Эми экинчи нерсе устаз, пайгамбарыбыздын берекелүү хадистери дагы өзүнүн ичине көптөгөн мындай данышмандыкты камтыган эмеспи? Ошондуктан бизге ошол пайгамбарыбыздын хадисинен дагы мындай сиз үчүн өзгөчө таасир берген хадис айтсаңыз. Мага өзгөчө таасир берген бир хадис бар пайгамбарыбыздан. Бир хадис бирок 3 бөлүктөн турат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иттақиллаха хайсума кунт. Ва атби'ис сайyi'атал хасаната тамхуха. Ва халиқин наса би хулуқин хасан. Садака Расулуллах. Пайгамбарыбыз кайсыл жерде, кандай абалда, ким менен болбогун Кудайдан корк, такыба бол. Билип же билбей жасап алган кемчилдигиңдин аркасынан дароо бир жакшы ишти жаса, баягы кемчилдигиңди жууу бере турган. Анан үчүнчүсү, адамдар менен көркөм, мыкты мүнөздө бол. Жакшы мамиле. Мага ушул аябай жагат. Ушуга өзүм аракет кылам, такыба болгонго аракет кылам. Жасап алган кемчилдигимди дароо бир жасайт, бир жакшы ишим менен жууганга аракет кылам. Адамдар менен мыкты мамиледе болгонго аракет кылып келе жатам эми. Ошону менен кайтпайм деп ишенем иншалла. Алла разы болсун устаз. Андан кийин биздин тарыхта үлгүлүү адамдар көп. Адамдарды ушундай бир жакшы багытка баштаган. Бирок ошолордун ичинен дагы сизге кайсы бир тарыхтагы адамдардын бир сөзү же бир өзгөчө бир турган бир туруму таасир бергенби? Ким тарыхта? Пайгамбарыбыз, сахабалардан башка дагы тарыхта өзгөчө адамдар бар эмеспи? Ошон үчүн бизге тарыхтагы адамдардан мындай өзгөчө таасир берген адамды айтсаңыз. Эмнеси менен таасир берген? Мага Хазрат Умар менен Хазрат Алинин сөздөрү аябай катуу таасир эткени бар. Хазрат Умар халифачылыкка келген учурда жамааттын арасынан аябай картайган кексе аксакалды чакырып күнүгө эрте менен мына мен үйүмдүн алдындагы дөңсөөгө ушундай дөңгө чыгып, Умар, турордуңдан. Канчага сен уктайсың, сен эмне укташ үчүн халифа болдуң беле? Элдин жүгү сенин мойнуңда, турбайсыңбы деп кыйкырып туруң. Анан ошол ойготконуң үчүн мен күнүгө 1 алтын теңге берип турам деген да.
Анан күнүгө ошентет, аксакал келип кыйкырып кетет, Hazrat Umar келип алтынын берип, анан багымдаттан 1 саат мурда деген түшүнүк да. Дааратын алып ибадатка киришип тахажжуд, анан ошентип жумушун баштайт экен. Бир күн аксакал келип кыйкырайын десе, ошол жерде Hazrat Umar туруптур өзү. Hazrat Umar'ды аксакал келип, түшүң бул менин кыйкыра турган ордум, эмнеге бу жерге чыгып алдыңыз десе, Hazrat Umar болду ата аксакал, эми бара бериң. Мага бир кыйкырчу чыгып калды. Ал сизге окшоп акча албайт экен. Бекер кыйкырып берчү чыгып калды дейт. Анан аксакал акча алып жүргөнүнө бир аз уялгансып, макул деп бурулуп барып токтоп калат да, анан кайра келип, эй, муъминдердин амири Hazrat Umar, айтыңчы, бекер кыйкырчу ким? Эгерде макул десеңиз, аны албай эле коюң, мен бекер кыйкырып берем дейт да. Анан Hazrat Umar түшүп аксакалды жетелеп жүрүң үйгө деп үйүнө киргизет. Анан шамшыратты жагып туруп, сакалын момундай кылып туруп көрсөтөт. Мына бул сакалым дагы ак. Умар жаштыгың калган жок, картайдың. Дүйнөдө очор бачар отура турган адам эмессиң. Ахиретиңе камын даярдан деп насаат кылчу, мына ак кыл насаат айтат деген аксакал аябай ыйлаган отуруп алыпчы. Көрсө ал аксакал Hazrat Umar'дан дагы кексе аксакал эле да. Мен үчүн Hazrat Umar'дын ушул сөзү, анан Hazrat Ali'нин дагы бир сөзү аябай катуу тийген мен үчүн. Hazrat Umar'ды, Hazrat Ali'ни сиз такыбалык жөнүндө бизге мындай жалпак тил менен, оңой тил менен эле түшүндүрүп бериңчи, такыбалык ал эмне деп сураганда, Hazrat Ali айтканда, мен такыбалыкты 4 эле пунктка, 4 эле этапка бөлүп түшүндүрүп берейин. Жашооңо ушуну бекем карма деген да. Такыбалык деген ал-хашияту минал жалил, Аллахтан чындап коркуу. Мейли мен паркта отурамбы, мейли зонадабы, мейли үйдөбү, мейли көчөдө, мейли учакта, мазар, ким менен болбосун. Ал-хашияту минал жалил, Аллахтан коркуу. Экинчиси вал амалу бит танзил, танзил ал-Кур'андын аты, Кур'анга амал кылып жашоо. Үчүнчүсү ал-канаату бил калил, аз гана нерсе болсо деле канаат кылып жашай билүү, ыраазы болуу. Төртүнчүсү вал исти'дад ли яумир рахил, мен аябай ушул мындай эме кылат да, жүрөгүмдү буубат. Вал исти'дад ли яумир рахил, бул момун мусулмандардын түпкү мекени болгон ахиретке гүл азык камдоо. Мен үчүн да бул. Кантип гүл азык камдайм, кандай өлөм, мени кыйнаган нерсе ушул. Күн түн мисалы бирөөгө кашка тишимди көрсөтүп күлүшүм мүмкүн, бирок жалгыз калганда өлүмүм кандай болот деп ыйлай берем да. Ал исти'дад ли яумир рахил, мен ахиретке даярдан алдымбы? Окуп аткан намазым, сүйлөп аткан сөзүм, айткан насаатым, туктуп аткан орозом, мен ушул акыркы көз ирмимдеримде пайгамбар айткан мыкты өлүмгө алып бара албайбы деп ушинтип тынчым кетет. Hazrat Ali'nin айткан ушул сөзү мен үчүн аябай жүрөгүмө мык менен каккандай да. Бул жалпы эле мусулмандарга ушундай болсун деп тилейм Аллах Тааладан. Алла разы болсун устаз, биздин балким биздин дагы баарыбызга ушундай Али разияллаху анхунун сөзү таасирлүү болуп, бир жашообузда бир жакшы багыттаганга Алла Таала насип кылган болсун. Андан кийин устаз, ар бирибиздин эле ата энебизди тарбия берүүсүндө мындай өзгөчө күндөр же өзгөчө сөздөр жүрөктүн эң мындай ар дайым ойготуп тура турган нерсе болот эмеспи? Ошон үчүн бизге ата энеңиздин тарбиясындагы мындай сизди дайым ойготуп тура турган нерсесин айтсаңыз, эмнени байкадыңыз, эмнени көрдүңүз эле сиз ошол жерде? Мен Союздун учурунда окугам да, Душанбеде. Ал учурда динге кысым бар эмес беле. Анан ал учурда бизде тамеки деген бир бале бар эле. Өкмөт мажбурлап иштетип,
өзүнчө план коюп иштетти эле да. Анан ата энем колхозда иштейт, тамекиде иштейт, атам суу айдоочу, чоң насостор болот, ошодо иштейт. Көп бир тууганбыз өзү, 9-8 бир тууганбыз. Анан мен окууга жөнөтүп, ал учурда айлык маяна деген аз. Атам менен апам чыныгы өзүнүн ак эмгек бешене термен окуткан да. Анан Душанбеге ошол атам, апам, анан агам үчөө жөнөтүп атат. Ошол күнү биздин айылга аябай чоң сел келип, сайды жеп, аябай чоң сел келген да. Анан эртеси жөнөтүп атат. Анан сайга чейин апам келип, анан апам мынтип атат да: "Уулум, жакшы окуп" деп көзүндө мындай бир мөлтүр жаш алганы эмдик эсимде да. Анан барган жерде кайсы бир аял же жанынан же аркасынан мындай апама окшоп кетсе, дароо эле ошол жерде көзүмө жаш тегеленип кетчү. Бир 2 жыл 2 ай 10 күндөй келбедим да, ошо кеткен боюнча. Атам болсо эме мага көрсөтпөй, атам менен апам ыйлап, өздөрүнчө дуа кылышып, ушул болсо ушул балабыз болот, ушу жарайт деп, бирок баарыбызды окутту. Эркек кыздан бүт баарын окутту да. Анан кетип атканда атам колумдан бекем кысып, бетимден өп, "Сен окуйсуң, сен жарайсың, сен бизди уят кылбайсың" дегени эмдиги чекти ушул жүрөгүмдө түйүлүү да. Качан мен ушул атам менен апамдын ошол кызматын мындай аткара алам. Азыр эми алыстамын, алар айылда, Кудайга шүгүр. Бирок намаздарымда Аллах өзү үйрөткөн дуаны, пайгамбарыбыз буйруган дуаларды айтып жүрөм. Мага эң катуу таасир эткени ушул. Устаз, Алла разы болсун. Сизге таасир берип, сизди ушундай ойготууга себеп болгон аят хадистер, тарбиядан, тарыхтагы адамдардагы биздин дагы жашообузда ушундай таасирлүү болуп, баарыбызды ушундай бир жакшы багытка багыттаган болсун. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.